Афганистандан 10 кыргызстандык Бишкекке жеткирилди. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб билдирди. Маалыматка караганда Кыргызстандын 10 жараны Казакстан аркылуу 27 апрелде Афганистандын Кабул шаарынан кайтарылып, обсервацияга алынды. Кыргызстандыктар ооган авиакомпаниясынын чартердик авиакаттам менен Алматыга келишкен. Ал жактан дарыгерлердин коштоосунда автоунаа менен Бишкекке жеткирилди. Коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралар жабылгандыктан Тышкы иштер министрлиги Казакстандын Тышкы иштер министрлиги менен сүйлөшүп, кыргыз жарандарын алып келүүгө шарт түзүлдү. Коронавирус менен күрөшүүдө кесиптештери менен тажрыйба бөлүшүү максатында Кыргызстанга келген польшалык дарыгерлердин иш сапары аяктады. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Алар республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында, Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында, Жалал Абад облустук жана Ноокат, Сузак өзгөн аймактык ооруканаларында 10 күн бою иштешти. Польшадан келген топтун координатору жана жетекчиси кыргызстандык дарыгерлердин даярдыгы мыкты экенине токтолду. Ошондой эле ал коронавирусту дарылоодо кесипкөй мыкты кыргызстандык медиктер менен бирге иштешкен, натыйжалуу болгонун баса белгилеп, жалпы кыргыз элинин меймандостугуна ыраазы экенин кошумчалады. Эске салсак, 19 апрель күнү коронавирус менен күрөшүүгө жардам берүү үчүн Польшадан 8 медицина кызматкери келген. Өкмөт коронавирус менен күрөшүүдөгү иш-чараларды каржылоо үчүн жеке жана юридикалык жактардан атайын эсепке канча каражат түшкөнүн маалымдады. Билдирмеге ылайык, кечээ күнгө карата саламаттыкты сактоо министрлигинин эсебине 134 миллион 140 миң 130 сом түшкөн. Анын ичинен 38 миллион 559 миң 300 сому медициналык кызматкерлерге кошумча төлөм үчүн каралган. Ал эми эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эсебине 16 миллион 359 миң 993 сом которулган. Анын ичинен 13 миллион 379 миң 996 сому керектелгени айтылды. Чогулган каражаттар тууралуу республикалык штабтын алдындагы Help Check It COVID Check It KG сайтынан кенен таанышсаңыз болот. Жардам иретинде акча которууну каалагандар үчүн дагы эсептин реквизиттери жазылган. Ош шаарында сейил бак, көп каттуу үйлөрдүн подъезддери, короолорунда дезинфекция иштери күчөтүлгөн режимде жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Шаардык мэрия кызматкерлери, ички иштер башкармалыгынын жетекчилери жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү шаардагы дезинфекция иштери боюнча аймактарга барып текшерүү жүргүзүштү. Буйрукка ылайык Ош шаарынын көчөлөрүндө сейил бак, көп каттуу үйлөрдүн короолоруна, подъезддерине дезинфекция жасалмак. Иш чаранын алкагында калка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, карантин эрежелерин сактоого чакырды. Өлбөс полк акциясы быйыл онлайн-режимде өтөт. Жыл сайын 9 майда ар бир шаарда миңдеген адам Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу болгон жакынынын сүрөтү менен жүрүшкө чыкчу. Эпидемиологиялык абалдан улам акция быйыл өткөрүлбөйт. Каалоочулар 9 майда саат 10-до сүрөттү социалдык тармактарга жайгаштырып, Өлбөс полк 9 май Кыргызстан жеңиш күнү хэштегтерин белгилеши керек.